аркылуу чагылдырсак кандай болот? Сонун болот. Көрөбүз анда. Жыргалбек экөөбүз Алыш айылынан Жетим тоо жайлоосуна бет алдык. Машина бара албагандыктан биздин негизги транспортубуз дайым эле ат болуп эсептелет. Ат менен барабыз. Молдо башы. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте турган Жетим тоого 2 күн дегенде араң жетебиз. Орто жолдо Молдо башыга бир түнө калабыз. Андан ары 90 километр жол жүрөт. Биз кырдашканда эле дүрбү салып, топостордун жайылып жатканын биринчи көрөбүз. Былтыр бул убакта кар калың болчу, суук дагы 30 градуска жеткен. Быйыл андай деле суук болгон жок. 5 градуска төмөн болду го менимче. Кар да жылдагыдай калың жаган жок. Çok olaydı kulesi. Çok olay kulesi. Аман экөөбүз бир келгенде 20 күндөй Жетим тоого түнөп калган күндөрүбүз болот. Мал башын түгөлдөйбүз, ооруп калгандары жокпу деп мал башын санайбыз, түгөлдөп чыгабыз. Антесе жырткычтардын малды колдон талашкан. 30 ормон жерде. Арка аргулжаларды келген сайын эле көрөбүз. Алар өтө сезгич болушат экен. Биздин келгенибизди байкады эле, бат эле ылдам тап караанын бизден тез эле жоготуп кетишет. Ушундай достор, жык экөөбүздүн Жетим тоого болгон сапарыбыз карыды. Кече кар калың жаады эле, аттардын басканы кыйындап барат. Hemşerim mi? Үйдөгүлөр айрыкча бала бакырабыз бизди сагынып калышат. Биз дагы чынын айтканда сагынат экенбиз үйдү. Байланыш өзүңүздөр жакшы билесиздер, жайлоодо жок да. Айылда болгон жаңылыктардан же кабарыбыз жок, жаңылык уккубуз келет экен. Ошон үчүн биринчи сурообуз эле айыл апа тынчпы деп башталат экен. Түлөөбүз кабыл болсун. Жаңы жыл жакшы ийгиликтүү болуп, жаңы жыл жалгап, эски жыл колдобайдын жакшылык болсун, бала акыраса менесен болуп. Allah şirak muşların жақшылап алсаң. Макул. Жаңы жылды эми Кудай буйруса малжан аман тоссок деп турабыз. Шаарда окуп жаткан кызым дагы келатат. Айылдын бир бурчунан орун алган чакан үйүбүздө жаңы жылды тосуп алуу башталды десем болот. Кандай сонун? Жаңы жылыңар менен достор. Өздүк тасма мынакей атайын бизге элеттен жиберген биздин бир туугандардын баарына да салам айталы. Баягы кичкей бала апасына, "Апа, жаңы жылда мага мышык алып берчи" десе, "Башымды ооруп, оливье жейбиз" деп. Жакшы экен. Бир маалыматты да окуп калдым. Жапонияда